Биз бири-бирибиз менен байланыштуубуз. Жаратылышты коргоо үчүн жасалган аракетиңер баардыгына жардам берет. Жапайы жаратылышты коргоо жана кайра иштетүү куру убара болуу эмес. Булганган абанын чеги жок, анткени аба бүткүл өлкөлөр менен аймактарга таралат. Булганган суу жер астындагы сууга жана жээктерге агат. Жаратылыш ресурстары акырына чейин колдонулат. Ошондуктан бизден башка адамдарга алар жетпей калышы мүмкүн. Бул мунай, таза суу жана азык-түлүк өстүргөн жер. Жерди урматтоо, аздектөө керек, анткени ар бирибизге жердин мааниси жогору. Азыркы учурда жаратылышты коргоо жана жашыл болуу үчүн көптөгөн маалыматтарды алууга болот. Көп маалыматты интернеттен табууга мүмкүн. Интернет тармактары дүйнө жүзүн байланыштырып турат. Бул ар бирибиз кыла турган жаңы иштерди, маалыматтарды таратуунун эң мыкты жолу. Жасап көргүлө. Бак-дарактар үчүн кайра иштетүү. Мектептин бакчасына бак тиккенге көчөт сатып алууга акча табуу үчүн бөтөлкө чогултууга болот. Плакаттарды жасап, мектепке жашаган аймактарыңарга илгиле. Бул акциянын эки пайдалуу жагы бар. Бири кайра иштетүүгө бөтөлкө чогултуу. Ошондой эле көчөттөрдү тигүү менен жашыл өсүмдүктөрдү көбөйтөсүңөр. Интернеттеги жашыл баракчалар. Интернеттен ар түрдүү жашыл кеңештерди көптөгөн сайттардан таба аласыңар. Алар силерге же силердин үй-бүлөңөргө дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан кызыктуу нерселерди билүүгө жардам берет. Бул сайттын ишеничтүү экендигине ынануу үчүн аларга ата-энеңер менен бирге кирсеңер болот. Төмөндө англис тилиндеги сайттардын тизмеси берилет. Улуттук географиялык коомдун The Green Guide сайты жума сайын жаратылышты коргоо үчүн кандай иштерди аткарууга боло тургандыгы жөнүндө жаңы маалыматтарды берет. Алардын вазифасы планетага кам көрүүгө, адамдарды үндөө. Маалыматтарды www.thegreenguide.com шилтемеси аркылуу көрүүгө болот. АКШнын жаратылышты коргоо агенттигинин веб баракчасынан айлана чөйрөнү коргоо боюнча көптөгөн кеңештерди табууга болот. www.epa.com Campaign EAS баракчасы жашыл жашоо стили менен жашоо үчүн кеңеш берет. www.campaignEAS.org Мектептеги экологиялык иш-чаралар. Мектеп балдарды жашылдардын кыймылына кызыктырып туруучу жай болуп саналат. Өзүңөрдүн мугалимиңерден программа боюнча экологиялык кандай темалар бар экенин билгиле. Бул темаларга кандай долбоорлорду даярдап келүүгө болоорун сурагыла. Жаратылыш аймактары жөнүндө темаларды, тропикалык токойлор менен талааларды окуп үйрөнүүдө жашыл темалардан да кошо кетсеңер болот. Бул китептен билген кызыктуу фактыларды, жаңы нерселерди классташтарыңарга айтып бергиле. Жер күнүндө мектебиңерде өткөрүлө турган жашыл долбоорлорду пландагыла. Мектепте макулатура чогулта баштагыла. Мектептер кагазды абдан көп колдонушат. Бактарды сактап калуу үчүн кагаз калдыктарын чогултууга болот. Класс жетекчиңер менен макулатура чогултуу жөнүндө талкуулагыла. Бул абдан пайдалуу ой экендигине ынандыра алсаңар, анда класстагы окуучулар үйдөн кагаз куту,
коробка алып келишсе болот. Анын жабыла турган үстүңкү бөлүгүн кесип салгыла. Ага бактардын, гүлдөрдүн, тоолордун, көлдөрдүн сүрөтүн тартып, боеп койгула. Андан кийин бактарды коргойлу, кагаздарды кайра иштетүүгө өткөргүлө деп плакат жазгыла. Кагаз чогултуучу кутуларды мектептин ар бир классына койгула. Бак-дарактар тууралуу 10 кызыктуу факты чогулткула. Аны көрүнүп тургандай кылып дубалга илгиле. Бул да окуучуларга таасир берет. Айрым фактыларды ушул китептен тапсаңар болот. Кайсыл класс колдонулган кагаздарды көп чогултат деп жарыш уюштурсаңар да жакшы. Бул да окуучулардын аракетин күчөтөт. Уткан класска байге катары бактын көчөттөрүн берсеңер болот. Жашыл мектеп болууга умтулуу. Жашыл мектеп болуу жөнүндө мектептин мүдүрү менен сүйлөшкүлө. Жашыл мектеп болуунун көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ар кандай практикалык сабактар аркылуу экология боюнча көп билимдерди өздөштүрүүгө шарт түзөт. Мектеп энергияны үнөмдүү пайдаланууга үйрөнөт. Эмне кылуу керек? Силер жактырган азык-түлүктөрдү чыгарган компанияларга кат жазгыла. Алар пластик менен оролгон, чиребеген орогучтарды чирий турган оромолорго алмаштыруусун өтүнгүлө. Сатып алуучулардын да таасири болоорун билип жүргүлө. Мектеп аянтчасынан жаратылыш жөнүндө билүү. Көпчүлүк мектептердин чакан жер тилкеси, өстүргөн өсүмдүктөрү болот. Ал жерлерде кызыктуу нерселер өтүшү мүмкүн. Мугалим классы менен бирге бул жерге келип, жазында өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жашоосуна байкоо жүргүзө алышат. Окуучулар менен бирге кызыктуу ачылыштарды ачышат. Коомчулукка жашыл аракетиңер менен жардам бергиле. Классыңар жана мугалимиңер менен сүйлөшүп, жолдун же парктын бир тилкесин бөлүп алып, аны дайыма тазалыкта кармагыла. Мындай жол менен силер өз аймагыңарда тазалыкты сактап турасыңар. Силердин аракетиңерди башка класстарда колдоп, өз тилкелерин тазалап турушса болот. Ошондой эле мектебиңерде булгануу проблемасына көңүл бурдуруу үчүн жаратылышты коргойлу аттуу плакаттардын конкурсун өткөргүлө. Эң мыкты плакатка эко-байге дайындагыла. Силер билесиңерби? Билим берүүгө кеткен чыгымдар. Көпчүлүк мектептер мектепке жабдууларды алганга караганда электр энергиясына жана жылытуу үчүн көп акча төлөшөт. Ата-энеңерди, досторуңарды, бир тууганыңарды үндөгүлө. Ата-энелер дайыма бош эмес. Силер жашыл жашоонун эрежелерин түшүндүрүп бергиле. Балким алар тазалык менен үнөмдүүлүктүн жолдорун үйрөнүп сүйүнүшөт. Бир туугандарыңарды да жашыл жашоого үндөгүлө. Ата-энеңер, бир туугандарыңар менен бирге жаратылышка кандай жардам бере аларыңарды айтып бергенге аракеттенебиз. Күйүүчү майды көп коротпой, машина менен аз жүрүү үчүн азык-түлүктү үйгө жакын базардан үйгө келе жатканда сатып алуусун ата-энеңерден өтүнгүлө. Автомобилдер жаратылышка канча зыян келтирип жатканын ата-энеңерге айткыла.
Азыркы күндө көптөгөн энергия үнөмдөөчү автомобилдер, мисалы гибрид автомобилдер чыгып жатканын айткыла. Гибрид автомобилдер күйүүчү майга жана бензинге кеткен акчаны эле үнөмдөбөстөн тынч иштешет. Ызычуу добуштар менен булгануу азыраак. Суук түшкөнчө каалга терезелерди жылуулашын ата-энеңерден өтүнгүлө. Анткени үйдөгү жылуулук жылчыктардан сыртка чыгып кетпесин. Күндөн энергия алуучу түзүлүштөр жөнүндө ата-энеңер менен бирге талкуулагыла. Алар бүткүл дүйнө жүзүнө таралууда. Ата-энеңер ашканадагы же душтагы сууну жылытыш үчүн чатырга орнотулган күн батареясынан алынган энергияга өткөнү жакшы. Эшиктеги бир бурчка компост үймөгүн жасап, бакчаңардагы жана үйүңөрдөгү өсүмдүктөргө баалуу органикалык жер семирткичтерди алсаңар болот. Кийинки каникулда эс алуу уюштурууну ойлонуп, план түзгүлө. Чатыр алып, тоого чыгып эс алууга болот. Үйдөн алыс эмес саякаттап, жаңы жерлерге байкоо жүргүзгүлө. Бул ден соолукка пайдалуу, көңүлдүү жана кызыктуу. Жаратылыштын кооз сүрөттөрү жерибиздин кооздугун эске салып турат. Кагаз кыйроосу. Азыркы кезде кагаздын ордуна ар түрдүү орогучтардын түрлөрү чыкканына карабастан, кагаз дагы эле чоң өлчөмдө колдонулуп келе жатат. Ар түрдүү көлөмдөгү кутулар, жумуртка салгычтар, газета, журналдар, мектеп дептерлери, кеңсе кагаздары жана башка. Биз кагаздарды таштандыга ыргытууга болбостугун, макулатурага өткөрүп кайра иштетилерин билебиз. Бирок бардык эле жерде аларды кабыл алуучу жайлар жок. Ошондуктан үйдөн кагаз колдонууну азайтуу керек. Ата-энеңерге газета сатып албай эле жаңылыктарды интернеттен окуп алууга болоорун сунуш кылгыла. Үйдө чогулуп калган журналдарды мектепке алып барып, көркөм сүрөт сабагын окуткан мугалимге бергиле. Мугалим кагаздан ар кандай түрдүү буюмдарды жасоону билет. Мындай жалтыраган кагаздардан ачык түстөгү композицияларды, класска же үйгө түркүн кооздуктарды, баштыктарды, эмеректерди жасоого болот. Макулатурадан ата-энелериңер менен бирге өзүңөрдүн кагазыңарды жасагыла. Бул үй шартында кагазды кайра иштетүүгө кирет. Силер өз кагазыңарды кызыктуу фактурада жасай аласыңар. Алардан ар түрдүү арт долбоорлорго, оригиналдуу куттуктоо баракчаларын жасаганга болот. Силер билесиңерби? Адамдарга караганда каталогдор көп. Жыл сайын 17 миллион жарнама каталогдорун АКШнын тургундары почта аркылуу алышат. АКШнын бир тургунуна балдарды да кошкондо 64 каталог колдоруна тиерин эсептеп чыгышкан. Үйдө эмне кыла аласыңар? Үйдө ар түрдүү жолдор менен энергияны үнөмдөй аласыңар. Кээ бир буюмдар абдан жөнөкөй болгондуктан өзүңөр эле жасай аласыңар. Айрымдарын ата-энеңер менен бирге жасасаңар болот. Үнөмдөө аракетин кылып көргүлө. Экологиялык иш-аракеттер абдан жеңил экенин билесиңер. Зарыл болбогон мезгилде жарыкты өчүргүлө. Үйдү жарык кылуу үчүн ата-энеңер люминесценттүү лампочка сатып алуусун өтүнгүлө. Кадимки лампочкага караганда алар энергияны 4-1 эсе аз сарпташат. Аз ысып,
көбүрөөк колдонулат. Эч ким көрбөсө телевизорду күйгөн бойдон калтырбагыла. Ошондой эле компьютерлерди, радиону, музыкалык борборлорду, электр жууркандарын же жылыткычтарды да өчүргүлө. Ата-энеңерден ар бир бөлмөнүн температурасын бурап жөнгө салып туруучу жылытуу системасын орнотуусун өтүнгүлө. Бул энергияны жана акчаны үнөмдөйт. Муздаткычтын каалгасын ачык калтырбагыла. Анын ичинен бир нерсе алсаңар бат алып, эшигин тез жапкыла. Сыртты жарык кылууну кааласаңар, күн батареясы менен иштеген фонарды орнотуусун ата-энеңерден сураңгыла. Мындай лампочкалар бир күн ичинде күндөн энергия топтоп, түн ичинде эшигиңердин алдын жарык кылып турат. Бул акча төлөбөй турган бекер энергия. Үйүңөрдү уулуу заттардан тазалагыла. Үйүңөрдө же сарайда бакчада жаткан сырдын челектерин, бакчанын зыянкечтерин өлтүргөн уулуу химикаттар салынган коробкаларды, эски батареяларды, тазалоочу каражаттарды жок кылуу керек. Булар уулуу таштандылар. Жөн эле ыргытып коюуга болбойт. Аларды туура утилизациялоо зарыл. Мындай таштандыларды кайсы жака алып баруу керектигин ата-энеңерден сурагыла. Анткени аларды үйдө сактоого болбойт. Ашканада кагаз сүлгүлөрдү колдонбоого аракет кылгыла. Анын ордуна чүпүрөк майлыктарды пайдалангыла. Силер билгендей, булар бактарды кыйбай сактап калууга жардам берет. Ата-энеңерге, бир туугандарыңарга ашкана чүпүрөк сүлгүлөрүн, бет аарчыларды берүү пайдалуу белек экенин эсиңерге алгыла. Жасап көргүлө. Бир лампочка эмнени өзгөртө алат? Эгерде жөнөкөй эле бир лампочка люминесценттүү лампага алмаштырылса, ал электр энергиясына кеткен чыгымдарды үнөмдөйт. Жайында үй ичинде салкыныраак болот. Анткени бул лампочкалар жылуулукту 70% аз бөлүп чыгат. Босогону жылуулагыла. Эшиктин астынан жылуулук чыгып, үйгө суук киришин токтото аласыңар. Бул үчүн коргоочу узун тилке жаздыкча жасоо керек. Эски жаздык капты алып, 2 кабат бойдон 10-12 сантиметр кескиле. Эки тарабын көктөп тиккиле. Андан кийин тегиштер ичинде калгандай аңтаргыла. Эми узун мүшөктүн ичин поролон, жүн же кум менен толтургула. Капталдарын тиккиле. Жаздыкчаны эшиктин астын жаап коюп койсо болот. Ага гүлдөрдүн жана күн желесинин сүрөтүн тартып койсо кооз көрүнөт. Жай айын эске салып, жакында жылуулук келээрин билдирип турат. Сыртты жылытууну токтоткула. Кышында эшикти жапкыла деген өтүнүчтү дайыма угасыңар. Анткени эшикти ачып салуу менен үйдүн жылуулугун сыртка чыгарып саласыңар. Чындыгында эле жылуулук эшик ачылганда сыртка чыгат. Ошондой эле силер ойлобогон кичинекей жылчыктардан да жылуулук сыртка чыгат. Окумуштуулардын эсептөөлөрү боюнча эң кичине жылчыктардан үйдөгү жылуулуктун 1/10 бөлүгү кетет. Эгер адамдар жылчыктар кайда экендигин билишсе, аларды бүтөп коюшмак. Жылчык тешиктерди колдун манжалары аркылуу табууга болот. Терезенин кашектеринин четтерин колуңар менен сылап өткүлө. Кайсы бир жерде колуңар муздакты сездеби? Анда терезени жылуулоого туура келет. Силер билесиңерби?
сасык тумоо жана бактар. Чүчкүрүп, мурундан суу акканда көп сандаган салфеткалар коройт. Сасык тумоо учурунда дүйнө жүзү боюнча алганда АКШда кагаз абдан көп колдонулат. Түндүк Америкада целлюлоза жана кагазды өндүрүү өнөр жайы эң булгоочу тармак болуп эсептелет. Эгер ар бир америкалык үй-бүлө көп жолу колдонуучу чүпүрөк бет аарчыларды пайдаланса, 100 миңдеген бактарды сактап калууга мүмкүн болмок. Чүпүрөк бет аарчыларды улам жууганга туура келет. Анда сасык тумоонун айынан мынчалык көп кагаз таштанды чыкпайт эле. Дүйнө жүзүнө жар салгыла. Кээде адамдар экологиялык иштерди жүргүзүшпөйт, анткени кандай кырдаалда эмне аракет кылууну билишпейт. Балким алар энергияны үнөмдөө жана жаратылышты коргоо аркылуу акча үнөмдөп калууга болоорун билишпейт. Сууну, энергияны, газды жана башка ресурстарды кантип сактоо тууралуу кооз плакатта жакшы маалымат бере алат. Мындай жол менен жашыл ой жүгүртүүгө көптөгөн адамдарды тартууга болот. Эң жөнөкөй жолдордун 20 тизмесин түзүп көргүлө. Ата-энеңерден же мугалимден чоң барак сурап алгыла. Чоң тамгалар менен минтип жазгыла. Планетаны сактап калуунун 20 жолу. Акчаны кантип үнөмдөөгө болот? Плакатыңарды түстүү боёктор, сүрөттөр же жаныбарлардын, тоолордун сүрөттөрү менен кооздогула. Эски журналдардан алынган сүрөттөрдү чаптасаңар да болот. Плакатты көп киши көрүшү үчүн мектепке же дүкөнгө илип коюуга уруксат сурагыла. Кошуналарды да чакыргыла. Силердин кошуналарыңар да жаратылышты коргоо иштерин жүргүзүүнү ойлоп жатышкандыр. Балким алар бири-бирин жакшы тааныбагандыктан эко-акцияларды бирге жүргүзө алышпайт. Ата-энеңер менен сүйлөшүп, кошуналарыңар менен бирге жазында силер жашаган аймакты тазалоо ишин уюштурсаңар болот. Кар эригенде паркта же көчөлөрдө ыргытылган таштандылар көрүнөт. Жазгы ишембилик өткөрүп, таштандыларды кошуналар менен бирге тазалагыла. Бактардын жаңы көчөттөрүн отургузсаңар болот. Бул акциялар чогуу жана көңүлдүү өтүшү үчүн эшикке суусундуктарды жана тамак аштарды коюп, дасторкон жайса болот. Ошол күнү кошуналар сүйлөшүп алып, үйдөгү же сарайдагы эски буюмдарды арзан сатууга болот. Сатылбаган буюмдар кимге зарыл болсо, ага бекер берип коюу керек. Кары-картаң кошуналарды керексиз буюмдардан арылтууга жардам бергиле. Ал жактан чыккан эски коробкаларды, газеталар менен бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүгө жөнөткүлө. Мындай иш-чараларды уюштуруу менен силер жаратылышка жардам берип, кошуналар менен жакшылап тааныша аласыңар. Келечекке үмүт. Жаратылышты коргоо үчүн күрөшүү маанилүү. Мындай аракеттер менен кийинки муундарга да үмүт жаратып, үлгү болосуңар. Силердин коргоо аракетиңерге жер муктаж. Дайыма төмөндөгү 4 негизги эрежелерди сактагыла жана эсиңерге алгыла. Үйүңөрдөгү таштандынын санын азайткыла. Буюмдарды бир нече жолу колдонгула. Буюмдарды кайра иштетүүгө өткөргүлө. Эко-акцияларга катышкыла. Жаратылышты коргоо үчүн кандай иштерди аткаруу керектигин өзүңөр түшүнүп жана башкаларга түшүндүрүүдө бул китептеги идеяларды пайдалангыла. Бардык адамдар коопсуз чөйрөдө жашаглары келет. Жер таза жана кооз бойдон,
балдарыбыз менен небере чөбүрөлөрүбүзгө сакталып калышын бардыгыбыз каалайбыз. Кээде адамдар жардам берүү жеңил болоорун көргөндө гана түшүнүшөт. Досторуңарга жерге кам көрүүнүн жолдорун көрсөткүлө. Жашыл акцияларга катышуу жана аны өткөрүү кызыктуу. Жаратылыштын коргоочуларынан болгула.